Кутмандуу күн мекендештер. Кардарыларыбыздын үйүнө келдик. Сделкасы болсо 24-июлда болуп өткөн. Бул жакта бошотуп коюптур. Кардаларыбызга чейин кыргыз эжеке жашаптыр. Баардыгын бошотуп, тазалап, жыйнап койгон экен. Бүгүн ошентип ключун алып отурабыз. Сделкабыз болсо Транскапитал банкта болуп өткөн. Кардарларыбыз Кыргызстандын жарандары. Сделка болгон күнү эле алабыз деп аракет кылдык. Бирок баардыгы договор купли-продажа боюнча болуш керек. Ал дагы өзүнүн акчасын алыш керек. Ошон үчүн ал күнү албай, бүгүн ушинтип ключун дагы алып отурабыз. Баардык счетчиктери текшерилди. Саткан адам да кол коюп берди. Биздин кардарыбыз да Мирбек байке да кол коюп алдык квартираны. Кандай сезимдериңиздер болуп жатат? Сезимдер жөнүндө айтып кетсеңиздер. Сезимдер толкун алып азыр эмнеде сүйлөшүп эле бете алмадым. Силерге чоң рахмат, силердин жамаатыңарга чоң рахмат. Баардыгыңарга силер күбө болуп мен да ушинтип эле болуп отурам. Силерге чоң рахмат. Билбейм, ушунча күндөн бери уялабыз деп жүрдүк эле, бүгүн өзүбүздүн үйгө келгендей башкача сезимдер болуп атат, толкунданып атабыз. Силерге рахмат, ушу Самаранын коллективине рахмат. Ушу сүйүнүчүбүз ойнубузга батпай отурабыз. Сөз деле таппай калдык, эмне дешибизди эле билбей калдык. Ушу Кудай кааласа ушул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушинтип катташып, Кудай кааласа ушул үйгө тойлорго чакырабыз, силерге насип кылса. Ушу эмне демекпиз, силерге чоң рахмат. Ишенебиз. Жөнүндө айтып кетсеңиздер. Сонун эшиктери отдельно экен, видео обзору дагы болот. Туалет ванна тоже отдельно. Эң жакшы жери 2 балкону бар экен. Ооба, 2 балкон бар. Комнатанын эки жагында балкон бар. Ошонун эмнесине карап алдыңыздар? Ремонт бирок средний жашаганга болот, эч кандай посторонний запах жок. Бул жакта кыргыз эжеке жашаган экен, аябай берекелүү, жакшы үй деп кадрларыбызга айткан экен. Ошо үйүңүз жөнүндө кенен айтып кетсеңиз, эмне үчүн бул жактан тандадыңыздар? Жумушуңуздарга жакын эле болобу ошондо? Мен бул жактан тандаганым себеби ошол ишке жакыныраак ушул жерде, жанынан автобус кетет. Ошол автобуска карап, иштеген ишиме карап ушул жактан тандап, анан интернеттен карадым ушул жактан. Ушул үй квартира жакты, анан келип көрүп, ушул үйдү алышка чечим чыгардым да. Комната отдельно, туалет ванна отдельно, кухня отдельно. Бүт баардыгы отдельно өзүнүн место барында экен, ушул жакты, ошону чечим келдим алам деп. Баасы канчага түштү? Баасы 5.900.000. Башка компанияларга кайрылдыңыздарбы же болбосо так эле биздин компанияга кайрылып, анан кийин баштадыңыздарбы? Жок, башка компанияга эмес. Ушу бир таанышым ушул жактан мен жашап аткан үйдөн алган квартираны, ошонун үйүнө барып жашадым. Ошондо эле мен алам деп өзү Кыргызстандан келгенмин, ушул жактан алам, болуп калса алам, болбосо акча жок, Кыргызстандан алам деген ой менен эле келгенмин. Аны көрүп адан совет сурап, кантип алдың деп сурасам, ал эметти, ушундай эле болду экен, ушунча берсеңиз, ушу эжелер бар экен, ошолор менен сүйлөшүп эле алдым деп эметкенден анан мен дагы кирише баштадым да. Что кичине акча чогултайын дагы, анан барып сүйлөшүп эметейин деп, алайын деп чечимге келип, мынакей ушул күн келди. Ушул үйгө ээ болуп отурам азыр. Жумушуңуздар Вайберсте, Вайберсте иштейсиздер, анан бир айдан бир аз эле убакыт өттү. Келгенде байке жалгыз эле болуп, анан баягы башталганда эч бир клиенттин алдын ала айтыш кыйын да, потому что документ сүйлөйт. Бергенден кийин кээде баягы кардардан дагы аракет керек болот да. Тоже азыраак сумма болуп калды биринчи. Одобрение канча күндө чыкты сиздерге? 1 жуманын ичинде. 1 жуманын ичинде. 1 жуманын ичинде одобрение чыкты, азыраак сумма болуп калды. Бирок дагы бирөө табыш керек болуп калганда, Бектур балаңызды коштуңуздар, андан кийин эле керектүү сумма болду. 7 миллион одобрение чыкты. Бирок баары кичине арзаныраактарды карадыңыздар, Ооба. Канча үй көрдүңүздөр? Үйгө келгенде. Ушул үй 4-чүсү болду окшойт. 4-чү. Жактырганыбыз ушул болду. Башкасын бир деле жактырган жок. Жөн баары эле көрүп эле келип атат. Асия жөнөткөндөн көрүп эле келип атат. Камалыңыз.
Bunun баягы киргенде эле уже Ооба. биздики сезип баштадыңыздар да. Бизге 1-2-3 чыкты, просто аяк ал жака маршрут барбайт экен. Барбайт, Бизге жолубузга вообще туура келбейт экен. Алысыраак болуп калат да ал жакачы. Пешком кыйла басыш керек болуп калышман. Ылдый жактарда бас. Анан мындай үйгө Иштен киргенде чарчап келгенде кичине басып жүрөң кетти. чыз этет го. Андай нерсе болгон жок да бизде. Анан ушул үйдү таптык. Ушул жакта Асия сүйлөшкөндөн эле келип, астанасынан киргенде эле мага жакты да. Болду, алабыз, айт Асияга дедим. Сразу эле 10 мүнөттө чыгып кеттик. Ушул үйдү жактырып кеттим. Мына азыр ушул үйгө өзүм ээ болуп отурабыз. Кудайга шүгүр. Анан азыр айтып кетсеңиз, Кыргызстандын жарандардык менен алса болот экен, ишендиңиздерби? Ооба, Кыргызстан жараны менен алса болот экен. Дагы Кыргызстан жаранымын деп жүргөн кыргыз мекендештер боло турган болсо, кайрылсаңыздар, кыргыз паспорт менен деле алса болот экен. Мынакей биз алдык. Регистрация үчүн да азыр Регистрация үчүн ошол дагы баланы проблема болду. окушу, ушуну окутуш керек эми уже окууга деле бара турган убакыты келип калды. Ошондо ойлоп, ушул жактан алып, эми быйыл окууга беребиз да буну. Ооба. Өзү процесс бат кетти. Дамирбек байкелердик одобрениясы деле өзү айткандай эле бир жумада чыкты, андан кийин деле угуну коштук. Кошкондон кийин деле тоже тез чыкты. Баягы кээркилердики ушундай тим эле бат кетет, жумуштары бат кетет дагы. Анан аягында документти чогултканда дагы эми биз жыл сайын баягы сделка алып, ипотека сатып алуу иштегенибиз үчүн риэлторлорду деле таанып калдык да. Алар деле прям сразу эле силер менен иштешкенбиз, макул деп баардык документтерин чогултуп берди. Прям аванс деле киргизген жокпуз, силер менен иштешкен экенбиз, баштайбыз деп ошентип эле бат эле чыктык. Анан сделкага бир жума калганда бир проблемалар чыгып калды, кичине күткөнгө туура келди. Бул эч кимдин күнөөсү эмес, ушундай болуш керек экен. Сиздерге дагы рахмат. Биздин Силерге да компаниябызды чоң рахмат. тандаганыңыздарга, үйүңүздөрдө жалаң жакшылыктар болсун. Досрочный погашенияны же болбосо башка нерселерди түшүнбөй калсаңыздар, ар дайым бизге чалсаңыздар болот, офиске барсаңыздар болот. Ар бир кардар менен өзү байланышты үзбөгөнгө аракет кылабыз, себеби айтылгандай эле башкы 3 жыл бул клиенттердин жылы. Канчалык кошуп төлөсөңүздөр, переплатадан аттап основной долгту жапканга мүмкүнчүлүк дегендей. Ставкалар дагы түштү, кудай буйруса, түшкөн учурда дагы рефинансировать этип түшүрүп алсаңыздар болот. Ошол мекендештер, сиздер дагы куттуктап коюңуздар. Үйдүн полный обзору болот. 2-этажда жайгашкан, Подольск шаары, Долгово көчөсүндө 5-этажный домдун 2-этажында 5 миллион 900гө түштү. Баштапкы төлөм жок, без первоначального взноса. Общий канча чыгым болду сиздерде, ошону да айтып кетсеңиздер. Общий чыгым болсо бир где-то 400 миңдей кетти. 400 миңге кетти. 500ге жеткен жок бирок. 400 миңдей кетти. Ошо куттуктап коюңуздар сиздер дагы.